Саламатсыздар, урматтуу парламент радиосунун угармандары. Маанилүү маек рубрикасы ободо. Бүгүн жогорку кеңеш жыйынында каралган маселелерге кайрылган турабыз. Анын ичинде жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү болгон мыйзам долбоору талкууга коюлуп, анын маанисин түшүндүрмөккө тиешелүү адистерди студияга чакырып жатабыз. Тактага келгенде мамлекеттик кызмат жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын мамлекеттик агенттигинин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөналиева студияда. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Негизги мааниси мыйзамга токтолсоңуз. Негизги мыйзам долбоорунун мааниси болуп, бул мыйзамда 4 маселени камтыйт. Ал эми ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына тиешелүү болгон эң негизги маселе бул айыл башчы. Азыркы колдонуудагы мыйзамда айыл башчы контракттык негизде айыл өкмөт башчысы тарабынан кызматка дайындалышы мүмкүн деген ченем бар. Азыркы мыйзам долбоору менен биз бул контракттык негизде деген сөздү алып салып эле айыл өкмөт башчысы тарабынан айыл башчысы кызмат ордуна дайындалат деген өзгөрүүгө баратабыз да. Анткени айыл башчы кызмат орду бүгүнкү күнгө чейин контракттык негиздеги кызмат орду болуп эсептелет. Анан келечекте буюрса мына сентябрь айында муниципалдык мамлекеттик кызматкерлердин айлык акысы көтөрүлөт деп атат. Ошону да эске алуу менен ошондой эле айыл башчы бул башкача айтканда башталыштагы жумушка каршы эле атайын тарифтик ставкалары бар болот. Булар контракттык негизде, бирок коомдук башчы эми коомдук башталышта эмес, контракттык негизде кызматка алынып келген адамдар болчу. Анан бул айыл башчылардын эң негизги ушул эл менен анан бийликтин ортосундагы мындай эң тыгыз байланышта иштеген адамдар болгондуктан буларга кайрадан муниципалдык статусун бериш үчүн ушул мыйзам долбоору сунушталып отурат. Анан ушул сентябрь айында дагы айлык көтөрүлүп калса, ошол менен чогуу да булар дагы статус дагы берилип, айлыгы да көтөрүлүп, баягы калкка сапаттуу, жакшы кызмат көрсөтүш үчүн кайрадан булар буга чейин деле мурун бир 3 жылга чейин муниципалдык кызматкер болуп келишкен, анан АТР алкагында контрактка өтүп кетишкен. Анан 3 жыл аралыгында да көрсөттү бул өзүнүн мындай терс тараптарын. Анан ошол себептен кайра статус берүү сунушталып атат. Болбосо сиз айтып кеткенде АТР негизинде мисалы бир топ айылдар ирилешип кеткенде, бирок айылдарды кала бергендиктен бул айыл башчылардын көрсөткүчүнө сандык эсебине мындай таасир эте алган жок десек болот да. Ушул айыл өкмөттөр биригип, анан айылдарга айыл башчылардын дагы мындай физически жетишпей, аралыгы көп болгон, чоң болгон айыл өкмөттөрүндө айыл башчы дагы мындай 2-3 айылга бирден айыл башчы десе, алар жетишпей ушул жумушу боюнча аралыгы бир айыл өкмөттөн айылдан бир экинчи айылга барыш үчүн бир 80 километрге чейин аралыктар болгон айылдар бар экен да. Анан ар бир айылда айыл башчысы болуп турса, ошол айылдын көйгөйүн, ошол айылдын маселелерин айыл өкмөткө жеткирип туруу үчүн ошол булардын дагы эл менен өкмөттүн ортосунда байланышта болгон адам болгондуктан буларга муниципалдык статус берүү зарыл экени. Азыр айтып атасыз, аралык бир топ алыстап кетти деп, убагында ушу айыл өкмөт башчыларына дагы бир унаа менен камсыздоо демилгенип жатса, анда ушул айыл башчыларына да бир тиешелүү бөлүктөр болуп калабы? Эми буюрса келечекте ал нерсени деле андай болбойт деп айта албайм. Бул жакшы өнүгүүлөр болуп келатат. Буюрса ал нерсеге деле жетишебиз. Айыл башчыларына дагы эгер бул каржы маселеси чечилсе, ал унаасы да чечилип, баягы эл менен байланышта болуп жакшы кызмат көрсөтүш үчүн ал деле мындай чечилип калчу маселе деп келечекте ишенем. Рахмат, анда атайын студияга келип бергениңиз үчүн. Урматтуу радиочулар, өзүңүздөр уккандай мынтип айыл башчыларынын дагы макамы мыйзамдык алкакта дагы бекемделе турган болуп турат. Бул багытта жогорку кеңеште кеңири талкуу болду. Мыйзам маанисин түшүндүрүп, студияда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызмат жана муниципалдык кызматкерлер менен тыгыз иштеген мамлекеттик агенттиктин директорунун орун басары Бактыгүл Үсөналиева болду. Саламатта болуңуздар.